Достор, бул сабакта биздин проектибизге канча-мынча өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Башкача айтканда, ушул бокс моделине тиешелүү болгон өзгөртүүлөрдү киргизип, ал жактан оңдоп түзөлөрдү ишке ашырабыз. Эгерде биз азыр ушул aside элементин карай турган болсок, бул бир аз кандай десем, ушул четинде эч кандай margin жок, башкачаракта көрүнүп жатат. Margin эмес, paddingдер жок, эки чет, мисалы, ушул оң тарабында же болбосо ушул байланыштуу макалалардын эки тарабында. Анан келиңиздер, муну азыр биз иретке келтирелик. Эгерде биз ушул жакта карай турган болсок, көрдүңүздөр, ушул жерде кайсы бир margin же болбосо padding берилиптир. Биз муну эң башында баягындай обновляющий CSS'ти колдонуп, UL деген unordered листтердин ушул баягындай чекиттерин жокко чыгарганда берип өткөнбүз. Анткени ушул ар бир элемент, li деген элемент, ушул блоктун ар жагына кетип калып көрүнбөй калган болчу. Аны биз мисалы бул жактан азыр көрө алабыз. UL OL жана UL элементтеринде ушу 60 пиксель деп margin'ди бериптирбиз, margin left деп. Ошондуктан бул четке чыгып баштады. Бирок биз ушул байланыштуу макалалардын ичиндеги тизмекке аны жокко чыгарышыбыз керек, ошол 60 пикселдеги margin left'ти. Анын үчүн келиңиздер, биздин aside'га бир аз көз жүгүртүп, ошол UL'дын классын жаттап алалык, related экен. Ушул related класс аркылуу ушул биздин тизмекке кайрылып, анын padding margin'дарын оңдосок болот. Келиңиздер, биз бул жака жазып өтөлүк. Related margin left деп туруп, муну 0-го бере турган болсок, баары четке жылды дагы. Эми биз билебиз, ошол элементтин ичинде болгондо биз margin'ди бербей, наоборот, paddingтерди колдонушубуз керек. Ошондуктан биз margin'ди 0-го алып келдик. Андан кийин келиңиздер, достор, биз ушул aside элементине баралык. Ошонун aside элементине барып, padding берип, ушул тексттердин оң жана сол жагындагы боштукчаны берип өтөлүк. Анын үчүн келиңиздер, aside элементин табалык. Ал өйдө жакта болушу керек. Кодубуз бир аз чоңойо кетиптир, достор. Келиңиздер, булардын баарын алып салалык. Достор, аз байкап туруңуздар, width'ти деле алып койсок болот, анткени width'ти биз астыда берип өткөнбүз. Анан бул жакта келиңиздер, 50 пиксель деп берип өтөйүн. Анан эгерде азыр мен муну сактай турган болсом, ушул жака көңүл буруп туруңуздар. Биздин aside элементибиз ылдыйга түшүп кетти. Ушундай жүрүм турумду биз жана мурунку сабактарда ушул навигацияны оңдоп жатканда да көргөнбүз, күбө болгонбуз. Достор, биздин азыр проблема ушул aside элементи биз paddingти кошумча paddingти кошкондун айынан, мындайча айтканда, орусча айтканда широкийрээк же болбосо туурасынан бир аз чоңойду дагы. Ошондуктан ал биз баштапкы көрсөткөн контейнердин 1200 деген пикселине туура келбей, ошондуктан бул астыга түшүп калды. Эгерде биз азыр муну карай турган болсок, достор, инспектордон aside элемент экен, келиңиздер, биз стайлга баралык. Ылдыйга скролл кылып, ошол бокс моделди карай турган болсок, көрдүңүздөрбү, биздин ушул aside элементинин туурасы 300 экен, бирок биз padding бергендиктен мунун башкача айтканда мааниси азыр 400-гө барабар болуп калды. 400-гө барабар болгондуктан биздин мисалы article элементибиз 825 болчу, эми 825-ке 400-дү кошсок, бул 1200-дөн ашып кетет дагы. Ошондуктан биздин aside элементибиз ылдыйга түшүп кетти, достор. Негизи бул проблеманы чечүүнүн жолу бар, достор. Бунун бардыгы ушул бокс моделинин баягындай темейдеги жүрүм турумунан келип чыгып жатат. Биз мурун атап өткөнбүз, ушул элементтин туурасы, узуну, ушул padding, margin жана height же width элементтери суммаланып, ушундай финалдык узундук туура пайда болот деп айтканбыз. Анан биз ушул paddingти кошкондуктан биздин padding ошол width жана height элементтеринин финалдык маанисин манипуляция кылып койгондуктан ушундай проблемага туш келип жатабыз. Келиңиздер, биз коддо муну оңдоордон мурда кайрадан биздин фолияларды карап, ушул теманы бир аз кененирээк түшүнө кетсек, жана муну кайсы жол менен
кандай нерсе менен чечсек болот, ошону дагы аз карап өтөбүз достор. Сиздер экранда азыр бокс моделинин, мындайча айтканда ошо сол жактагы сүрөттө бокс моделинин демейдеги жүрүм турумун көрүп турасыздар. Башкача айтканда астагы текстти окуп турган болсок, биз айтып өткөнбүз, мурун бокс моделин өтүп жатканда элементтин жалпы туурасы, анын солдогу border, солдогу padding, width, оң жактагы padding жана оң жактагы border менен ошолордун мааниси менен эсептелинет деп. Башкача айтканда биз көрсөткөн width же болбосо ошол эле height финалдык жалпы туурасын же болбосо узундугун эсептөөдө кайсы бир элементтин, контейнердин алар жалгыз гана ролду ойнобойт экен. Ошол padding, borderler дагы, marginler дагы анча-мынча роль ойногондуктан достор, margin эмес, ошол paddingтер. Бизде ушундай проблема пайда болуп калат. Башкача айтканда, бул браузердин же болбосо бокс моделинин демейдеги же болбосо орусча айтканда по умолчанию болгон жүрүм туруму ошондой. Биз аны достор CSS'те төмөндөгү сыпат аркылуу жокко чыгарсак болот. Башкача айтканда биз box sizing border box дей турган болсок достор, ошол элементтин жалпы туурасын жана узундугун эсептөө формуласы же болбосо механизми өзгөрөт дагы. Эгерде биз CSS'те ушунча box sizing кош чекит border box деп кайсы бир элементке ушундай стилди аңтай турган болсок, анын width же height деген башкача айтканда ушул сыпаттары биз аны кандай көрсөткөн болсок, ошол бойдон өзгөртүүсүз калып калат экен. Башкача айтканда, элементтин жалпы туурасын эсептегенде бир гана width сыпаты эске алынат экен, padding, borderler эске алынбайт экен. Дал ушул нерсе heightка дагы тиешелүү. Ушул сүрөттөгү кызыл стрелкалардан көрүп турасыздар достор, ушул width менен height гана жалгыз гана ролду ойноп калат экен, ушул биздин узундукту жана туураны аныкташ үчүн. Бул абдан пайдалуу сыпат болуп эсептелинет достор. Анткени эгерде мындай сыпат болбогондо, кайсы бир лейауттарды жасап жатканда, paddingтерди берип жатканда, биздин баракчадагы элементтер башалман болуп, кайсы бир хаоска алынып келмек. Ошондуктан көпчүлүк CSS иштеп чыгуучулар, веб иштеп чыгуучулар ушул box sizing border box'ту ушул бокс моделинин демейдеги стандарттык жүрүм турумун жокко чыгарып, width жана height'ты башкача айтканда башка border же болбосо padding сыяктуу маанилерден, алардын манипуляциясынан сырткары болуш үчүн колдонушат экен достор. Келиңиздер достор, биз код редакторуна кайтып келип, жанагы теорияда карап өткөн нерсени иш жүзүндө колдонуп өтөлүк. Ал үчүн келиңиздер достор, биз site элементине ушул үстүдөгү селекторго баралык. Site элементине барып, ал жакта аз өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Башкача айтканда, биз билебиз, box sizing деп туруп, border box'ту баса турган болсок, биз ушул стандарттык жүрүм турумду өзгөрткөн болобуз. Баса ушул box sizingдин өзүнүн дефолт боюнча же болбосо стандарттык демейдеги мааниси content box экен. Биз аны border box'ка алмаштырабыз, сактайбыз. Эгерде мен сактай турган болсом, биздин site элементибиз биздин артикль менен бир сапта жанаша жайгашып, ушул өзүнүн мурунку баштапкы ордуна келип калды достор. Анан эгерде биз азыр ушул site элементин таңдап алган болчук, азыр бул жакта site элемент таңдалып турат, анан анын box моделин карай турган болсок, көрдүңүздөрбү, биздин башкача айтканда мурун могул жер 300 болчу, анан 300гө биз 50-50 кошкон, 2 жолу 50 кошкондо 400 болуп кеткен. Азыр болсо биз box sizing border box кылгандан кийин ушул site элементин биздин контенттин туурасынын эсебинен paddingтер кошулат экен. Башкача айтканда, контенттин баштапкы 300 деген мааниси 200гө кемиди, 200 болуп азайды. Анан башкача айтканда, биз жалпы сумманы алып өткөндөй 550 плюс 200 плюс 50 кылганда 300. Жанагы биз көрсөткөн site'тын width деген сыпатынын мааниси келип чыгат экен. Эгерде биз азыр бул жакта эксперимент кылып box sizing border box'ту өчүп отурган болсок, инспектордон биздин site элементибиз чоң болуп кетти. Анан ушул моделден карай турган болсок, анын баштапкы туурасы 300 болуп калды. Бул байгы box sizing border box сыпаты көрсөтүлбөгөн учурда. Эгерде бул жакка кайра эле кечиресиздер.
Box sizing border box'tu активация кыла турган болсок, бардыгы өз ордуна келип калат экен достор. Келиңиздер достор, биздин дагы мерженибизди бир аз оңдой кетелик. Ушул байланыштуу макалалардын астына бир аз боштукча калтырып өтөлүк. Кечиресиздер да бир жолу. Аны үчүн биздин H4 тегибизге барабыз достор. Ал жактан келиңиздер margin ботандып келиңиздер 30 пикселди берип көрөлүк, кандай болуп көрүнөт экен. Мен оюмча бардыгы жакшы болду достор. Биз ушул бойдон калтырабыз. Буюрса ушул float, clear, box sizing border box деген нерселерди колдонуп биз сиздер менен ушундай макетке алып келдик сайтыбызды. Жана ушул box sizing border box абдан маанилүү нерселердин бири болуп эсептелет достор. Муну көпчүлүк CSS иштеп чыгуучулар колдонот. Эң маанилүүсү сиздер муну жакшы түшүнүшүңүздөр керек. Анда бир кичинекей өзгөртүү кылышыбыз керек кодубузда достор. Биз азыр жанагы box sizing border box'ту бир гана aside элементине жасап өттүк. Келиңиздер биз ушул box sizing border box'ту бардык элементтерге колдонгудай кылып кодубузга өзгөртүү кылып өтөлүк. Биз аны кылыш үчүн мисалы body'ге алып келип box sizing border box'ту киргизсек болмок. Бирок бул иштебейт. Анткени биз билебиз, box sizing элементи бул мындайча айтканда мунашталбайт. Башка өзүнүн ылдыйдагы туунду элементтерине жетпейт. Ошондуктан биз универсалдык селектор деген ичине box sizing border box'ту колдоно турган болсок, ал бардык элемент, башкача айтканда универсалдуу селектор бардык элементтерди бирден тандайт да. Ошондуктан биз 5-чи сапка box sizing border box'ту жаза турган болсок, бул бардык элементке колдонулат дагы, анын ичинде ошол aside элементине да колдонулуп, биз каалагандай жыйынтыкка жетет экенбиз. Бул достор силер үйрөнгөн нерсе, мындайча айтканда татаал темалардын бири. Буюрса ушулардын баардыгын үйрөнүп алсаңыздар, келечекте мыкты CSS иштеп чыгуучулардын катарына киресиздер деп ишенем. Ошондуктан сабактардын баардыгын жакшы түшүндү деп ойлойм. Эгер түшүнбөй жатсаңыздар, баардыгын кайталап көрүңүздөр, практиканы көрүп кылыңыздар, ошондо баардыгы жакшы болот.